Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Азаттык плюстун кербени Баткенде же Талас эмес, биз бүгүн Дубай шаарында жүрөбүз. 35 градус күндүн ысыгына карабай сиздерге абдан кызыктуу темаларды тартуулайбыз. Андыктан жарым саат бою биз менен болсоңор Дубайга келип кеткендей эле болосуңар. Кыргызстанда бир аз суук болушу мүмкүн, бирок Дубайда абдан ысык. Биз оператор экөөбүз араң эле чыдап жүрөбүз. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр Дубай шаарынын ортосунда, чоң ортосунда жайгашкан дүйнөдөгү эң бийик имаратка келдик. Дубайдагы мигранттар аябай көп. Индиядан, Пакистандан келген. Бүт үйдөн кур чыкпайт дегендей бирден окуя шоколад алып чыкты. Ал эми бул жакта атайын корабль бар. Ушул жака кирип алып кечки тамакты жесеңер болот. Кыргызстандын консулствосу бул Дубайдын ичинде акча сурашат. Негизи бул акысыз болуш керек. Биз эчтеке чече албайбыз. Акча чечет деп айтышкан. Бесплатно же не сделать, это же все регулируется ценовой политикой. Бул жерде негизинен билесиңер көп мамлекеттен, бүт бардык мамлекеттин бардык улуттары бар. Бул автобус болсо атайын бул Бурч Халифада жашагандар үчүн тейлейт аларды. Базарбек айтсам, Суперинфо Дубайда эмне кылып жүрөт? Мен ушу страустардын жарышы анан сафариге келдим эле. Сафариге качан барабыз? Буюрса эртең жума намаздан кийин. Мунун баары Суперинфодон жана Азаттык плюстан гана чыгабы? Албетте. Эксклюзив. Эксклюзив. Бул жерде дагы бир кызыктуу тема. Дубайда дагы мигранттар аябай көп, Индиядан, Пакистандан келген мигранттар көп. Бул жакта болсо, мына чакан үйдө, бул бир аз мына кедейирээк район экен. Көптөгөн. Hello. How are you? Okay. Thank you. Бул жакта келе бериңиздер. Бул жакта көптөгөн мигранттар жашашат. Мисалы бул жер үйдүн ээсинин айтымында, Пакистандан келген ушул эле жерде мигранттар 50 адам. Биз деле угуп калабыз, Орусиядагы кыргыз мекендештерибиз бир комнатада аябай бир көптөгөн кыргыздар жашашат дегендей. Бул жакта дагы Дубайда дагы ушул чет өлкөдөн келген мигранттар. Ой. Бул жакта көп адамдар уктап атыптыр азыр. Комната дейт. Ачканга уруксат бербейт, бирок абдан көп. Бизди Дубайда алып жүргөн айдоочу Хайдар Пакистандан келген Дубайдагы мигрант. Ал суранып атып, Азаттык плюстан мен дагы чыгайын дейт. Ушундай популярдуу телепрограмма экен, ошон үчүн мени үйүмө дагы тартып койгула деп атат. Кандайсыңар? Fine. Окей. Айнанайым, Кудай эле сактасын, абдан жыттанып кеткен. Пакистандагы мигранттардын Дубайдагы жашоосу мышык ыйлайт. Айнанайым, бул эмне деген тамак болуп кетти? Балким булар үчүн албетте жакшы эле тамактыр. Бул биздин фасоль, төгүрчактан жасалган тамак экен. Бул мигранттардын жашоосу. Кайы? 1 2 3 4. Бул жерде 17 адам жашайт экен. Down sleeping. Бул жака да жатышат дейт. I go to Pakistan. Another go Pakistan. Бул жака дагы адамдар жатышат дейт. Пакистандан келгендер бул жака дагы жатышат дейт. Same look. Next one. 1 2 3. Момундай экен да, момундай жерге дагы салып алып жатышат экен. Here taxi driver. Taxi driver. School driver. School, yes. Bus. Khususi, yes. Кыскасы мен түшүнүгүм боюнча булардын бардыгы мигрант болуп иштешет, автобус минишет, такси айдашат, бардыгы Пакистандан келген, анча-мынчалар Индиядан келген. Ал жакта бала чакасы, аялы күтүп отурат, булар болсо ар дайым ушинтип иштеп, акча салышат. Булардын да жашоосу аябай оор. Эң белгилей кетчү нерсе, арабтар Дубайда өздөрү кыйналбайт, көбүнчө ушул Пакистан менен Индиядан келген мигранттарды иштетишет. Ал эми булардын айлыгын $500 болсо $300 такыр ашырбайт. Буларда ушундай чектөө бар, мигранттарга сөзсүз түрдө аз айлык төлөш керек. Булардын муздаткычында эмне бар экен көрөбүз азыр, аябай чоң муздаткыч. Чикен, Тоок эти бар экен. Чикендет башка эч нерсе деле жок. Момундай бизче айтканда, бир аз калемпир бар, башка эч нерсе деле жок. Chocolate. Мага берип атат, муну сыйып койгула дейт. Бул жактан азыр берген эмеси? Мусулман келгендер бөлүп жейбиз. Курмабы? Курма? Шоколад экен, ширин.
азыр таптуу экен да. Базарбек бул Суперинфо газетинин зам редактору, редактор орунбасары. Шайырбек Эркин уулу биздин Азаттык KG сайтынын редактору. Thank you. Кут үйдөн курт чыкпайт дегендей бирден болсо шоколад алып чыктым. Туризмди өнүктүрүү боюнча дагы биз ушул Дубайдан таба калсак аябай жакшы болот эле. Бизде кереметтүү Үсүк көлүбүз бар. Бул жакта болсо тейлөө маданияты. Мындай бул жерде сууланган мына ушундай бул жакта сөзсүз түрдө колуңо таза арчыйсың. Тейлөө маданияты менен өзгөчө белгилегин келет. Андан соң бул жактан өзүнүн курмасын берет сөзсүз түрдө. Ал эми бул жакта атайын суу кемеси бар. Биз азыр экинчи кабатка чыгабыз. Таксинин милдетин аткарган кайыктар дагы бар. Дубай бул жактан бир жактагы Дубайга чейин алып барат. Билбейм, ушул Үсүк көлдөгү бир канча ушул эс алуучу жайларды иштеткендер көрүп аткан болсо, ушул жактардан үлгү алсаңар абдан жакшы болот эле. Азыр кечки тамакка экинчи кабатка чыгабыз. Мен азыр эле айтып өткөндөй, бул жакта карасаңыздар мына ушундай Келең. Бул жакта мына ушундай чалкыган көл, булардыкы бир аз сары болсо дагы биздин Үсүк көлдөн эмне айырмасы бар, өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Бирок бул жакта бул чет өлкөлүктөр абдан көптөгөн акчаны таштап кетип атышат. Биз эле ушинтип туризм менен өнүксөк абдан жакшы болот эле. Ал эми бул жүргөндөр болсо бардыгы такси. Бул жактан алып, тиги жакка таштап өтөт. Ал дагы өзүнчө акча. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин Дубай шаарына болгон сапарыбыз уланууда. Биз азыр мына ушундай кеме менен Рамеш деген досубуз менен кеменин алдына отуруп алып, түнкү Дубайды кыдырып жүрөбүз. Мен өзгөчө көңүл бөлгүм келет. Дубайлыктар, Дубайдын жашоочулары сөзсүз түрдө түнкүсүн дагы абдан мыкты эс ала билүүнү билишет экен. Себеби дегенде мына ушундай бүт чет өлкөдөн келгендер абдан жакшы бир мындай тейлөө маданияты дагы абдан жогору. Дубайдын жаштарынын эс алуусун көрүп биз абдан суктанып атабыз. Чын эле абдан суктанып атабыз. Кыргыз жаштары билбейм качан ушундай Үсүк көлдө ушундай эс алууга жетишебиз, аны бир аз айтыш кыйын. Мына мен Дубайдан келгениме жакында 3 жыл болот, ушу июндун аягында. Ошо бул жерде азыр HSBC деген банкта иштеп атам. Кыргыздар көппү ушундай банкта бир жооптуу кызматтарда иштеген? Азырынча мен эч кимди билбейт экенмин. Энди кээ бир кыздарга жолугуп турабыз эми. Достор бар. Негизи Дубайда мындай бутуна туруп калган кыргыздар барбы? Же көп эле жанагы Орусияга барганда болуп мигрант болуп иштешеби? Жөн Кудайга шүгүр бар. Бир 2-3 адамдар бар, мындай өздөрүнчө бутуна турушуп, өздөрүнүн кичинекей ишканалары бар дейт. Анан мына өзүңөр билбейм, өткөндө бир Кыргызстанда бир киши кафе ачкан болчу. Жумери Лейк Тава деген жерде, ошол жаңы Дубай жакта. Анан жакында дагы бирөө ачат деп атат. Анан да бир кээ бир мындай кичинекей киши ишкерлик менен соода сатып менен соода кылып мындай чоң сооданы кеп коет дейт. Тугандар бар, Кудайга шүгүр. Нурбек ака, сиздер мына банкта иштейт экенсиз. Мени бир ойлондурган эле маселе, бул арабтар